Начинайте. Бар болуңуздар бүгүнкү сиздер менен маек кылган Алмаз Тажибай, мамлекеттик саясат талдоо борборунун башчысы. Бүгүн сиздер менен эң маанилүү тема бул билим берүү системасындагы болуп аткан өзгөрүштөр. Албетте ошо өзгөрүштөр болуп аткандын каржы маселеси болот. Эмне ошо өзгөрүүлөргө кандай каржы булактар бар? Албетте биздин мамлекетибиз жылдан жылга каржыларды көбөйтүп атат. Эгерде кандай бир салыштырып калсак, 2019 жылы билим берүү системасы 32,6 миллиард боюнча ички дүң продукцияга карата каржыланган. Бул 5,5% жана ички дүң продукцияга. Андан кийинкиси 2020 жылда 36 миллиардка көбөйдү. Бул 6% болду ички дүң продукциясына карата. Анан кийинки 21 жылда болсо бул мындай 40 миллиард 7,5 сомго көбөйдү. 5 жана 6% ички дүң продукцияга өсүп атат да. 22 жылы, мурдагы жылы Кыргызстан болсо 63,2 миллиард 6 жана 9,5 ички дүң продукциясына карата көбөйдү. Анан ушул жылкы каржылап атканы 65 жана 3 миллиард сом. Бул пайыз болуп атат ички дүң продукция. Албетте баары көрсөтүштүн баары кандай бир жакшы нерсеге алып келип атканы көрүнүп атат да, бул каржы маселелер боюнча. Бирок ошонун ичинде 33% бул капиталдык чыгымдар деп коет. Мындай айтканда мектептерди салуу, мектептерге кандай бир жаңы имараттар салуу, ремонттор болуп аткандар менен бул 33% кетип атат. Демек, жалпысынан алганда мугалимдердин кандай бир айлык аянасына 50% эле болуп калып атат да. Мындай калгандар 50%ке чейин, 50%га чейин же болбосо ошо 33% ар кандай өйдөлүү бул каржыланган жанагы капиталдык объектилерге жеткен каржыламдар. Каржылы акчалар ошол жака сарптап кетип атат да. Ошон үчүн бул механизми ошо кетип атат. Эми негизги албетте билим берүү мындай караганда реформага кеткенде 50%. Ошо 50%-тын божолдоп айтканда 50%-тын ичинден кандай бир жанагы 91% бул мугалимдердин акча манайы. Ошол жерде жанагы салыктары дагы бар да, социалдык фондго дегенде киргенде. Ошондон калган жанагы мектептерге керектүү жана ата энелер өзгөчө Бишкек шаарда чогултуп камсыз кылып тургандары, анын баары ошо аз эле пайыз болуп калат да. 4% мектептин керектүүлөрүнө каржыланып калып атат. Албетте бул аз. Эгерде мугалимдердин каржыласы менен жанагындай мектепке жабдыктар, кагаздар ата энелерди сурап аткан ар бир мугалимдер ошолордун баары менен камсыз кылса, анда дагы көбөйтүш керек, же кандай бир үнөмдөш керек да каржыларды. Ошон үчүн жарандык коом дагы бирге аралашып кандай бир саясатка муктаж кылса жакшы болот эле. Ошонун ичинден албетте жана реформа деп атпайбызбы? Билим берүү система өнүгүү кандай реформалар болот? Эми азыр болуп аткан реформалар 30 жылга чейин кандай бизде стратегиялар кабылдалган, 20 анан 40 жылга чейин билим берүү системасын. Эми ошонун арасында 2030 жылы өнүккөн максаттары болуп калат. Birleşen Ulutlar Uyumu'nu biz daha 2015 жылы моюнга алганбыз. Ошонун 4-номери менен кетет.
билим берүү системасына сапаттуу билим берүү боюнча. Ошонун алкагына мына быйыл август айында жаңы мыйзам кабыл алынган билим берүү министрлиги. Эми ошо жаңы мыйзам кабыл алганды буну инвентаризация деп коет. Башка мыйзамдарды ошого жаңы мыйзамга карата мындай гармонизацияга алып келиш керекпиз да, ошого карата. Эми ошо жаңы мыйзам боюнча кандай реформа турат биздин алгы? Бул ваучер куралдарын киргизүү, ваучер механизм системасын киргизүү, каржы системасына билим берүү, андан тышкары билим берүүнү бюрократизациядан же болбосо көп үстөмдүлүк кылган ушундай бюрократиялык жолдорду тыюу салып жок кылууга же азайтууга, бюрократияны билим берүү системасынын деңгээлин кандай бир ошолорду баа берүү боюнча реформалар болот. Мындай айтканда, районо текшербеш керек, бул жерде мектептерди башка көз каранды уюмдар текшериш керек болуп калып атат да. Мындай мамлекеттик тен эмес, сырттан келген уюмдар билим берүүнү системасын баалап туруш керек. Жана мектептер жетпей жатат дебейсизби? Эгерде мисалы Бишкекте 77.000 бала окуганга имараттар бар экен, жүзгө жакын мектептер бар. Бирок бизде ошо мектептерде, мектептерде же 100га жакын мектептерде, Бишкек шаарында мисалы 127.000 бала окуйт да. Демек ашып кетип атат да, мектептер жетишпейт. Кыргызстанда жалпысынан эгерде мисалы бала бакча десе, бала бакчалар дагы жетишпей жатат. Мисалы бизге кадыр болсо 1,5 бала бакча бар экен. Мындай караганда дагы баары толугу менен балдарды камсыз кылыш үчүн дагы 1,5 бала бакча керек да. Ошондуктан бул жеке менчикке кайрылып, ошо жеке менчикте кадыр болсо бала бакчалар ачам деген ишмерлерге кадыр билим берүү системасы лицензияны алып алган. Лицензияга эле катталып коет да. Мурдакындай баягы бюрократия жок. Ошондуктан билим берүү системасынын ошо лицензиялык башчысы Алмаз мырза дагы өзү кайрылып кеткен сиздерге. Кандай бир ошого кайрылып жанагындай бала бакчаларды ачкыла деген шарт түзүп берди. Эми андан тышкары бул билим берүү системасындагы компетенция өзү боюнча өзгөрүүлөр болот. Компетенция дегенде жанагы жөн эле билим эмес, ошо билимди жашоого колдонуп кеткен. Смарт деп коет, ошо 5 мындай кандай бир өнүккөн өнүгүү машыгуулар ошолор менен ошондойго реформалар калып атат. Анткени менен бизге билим беребиз, билимди кандай колдонууга тилекке каршы биздин балдар билбей калат экен. Ошон үчүн ушундай реформалар жүрүп атат. Ошо жанагы сырттан келген Азиялык банктан же дүйнөлүк банктан келген каржылар ошо реформаларга сарптанып атат. Ошону болсо биз жарандык болгон мониторинг кылып, сиздер менен дагы баяндашып, ушундай билдирүүлөрдү жасап келебиз. Ушу менен кош болгула. Менин атым Алмаз Тажыбай. Кийинки жолукканга чейин.